Эгер пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кудайчаларын жанагындай айкелдерин жамандабаганда, айыптабаганда, анда алар эчтеке демек эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынтип эле айтып койгондо, ширк деген жаман, таухид деген жакшы деп койсо, алар деле колдоп, ооба ширк деген жаман, жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынган жакшы деп коюп жүрө бермек эле дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көзүн сайып айтты. Силер мына кээ бириңер пайгамбарларды, кээ бириңер жакшы адамдарды дедиңер, кээ бириңер периштелерге сыйынып атабыз дедиңер. Ал периштеңер болуу, пайгамбар болуу, жакшы адам болуу, ким гана болбосун, эч кандай зыян бере албайт, эч кандай пайда бере албайт, эч кандай силердин үмүтүңөрдү актай албайт. Силер жөн эле кур эле убактыңарды коротуп атасыңар, күчүңөрдү коротуп атасыңар, жөн эле курбандык чалып атасыңар. Могу айкелдерден эч бир бул жаны жок бир жөн эле эстелик деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай нерсе айтканда, аларга жаккан жок бул сөздөр. Анан не деп жинденди? Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сен биздин динди кудайчаларыбызды сөктүң, биздин Кудайга сыйынып аткан жолубузду кемчилик деп айттың. Бул сөзүң менен сен биздин жакшы адамдардын аброюна шек келтирдиң, доомат койдуң деп алар ошол Кудай таламга биз ортомчу кылып аткан адамдардын кемчилик кылдың деген сөздөрдү айтып баштады. Биз буларды урматташ керек. Булардын үстүнө, кабырдын үстүнө күмбөз, жанагындай эстеликтерди коюш керек. Себеби булар кээ пайгамбар болгон, кээ жакшы адамдар болгон, кээ мындай болгон, тигиндей болгон. Биз ушуларды урматтап, сыйлоо менен Кудай таламдын алдында кадыр баркка ээ болобуз. Тирүүсүндө булар жакшы иштерди кылып жүргөн, өлгөндөн кийин кантип биз буларды сыйлабай коебуз? Тирүүсүндө булар Кудайга жакын болгон, өлгөндө кантип Кудайдан алыс болуп калат булар? Биз ушулар аркылуу, ушуларды ортомчу кылуу, ушуларга Кудай таламдын алдында бизди талабыбызды талашып шапаат кылат. Биз буларды таштабайбыз, буларды биз ортомчу кылабыз. Сен буларга тийишпегин деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен булар не кылган? Күрөшкөн. Ушул нерсе жаккан жок буларга. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айтты. Булар сенин дуаңарга жооп бербейт, пайда бербейт, зыян бербейт деген нерсени алар не деди? Биздин динибизди сөктү деп, бизди жамандап атат деп түшүндү.